أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض. Emne biz iman keltirgenderdi, imandууларды, жакшы амал кылгандарды кел муфсидина фил арз, жер бетиндеги бузукулар сыяктуу кылып коебузбу? Алиф лам инкари ла. Эч качан алар бирдей болбойт. Бузуку менен жакшы адам, жаман менен ак адам эч качан бирдей болбойт. Ам нажалул лазина аману ва амилус салихат кел муфсидина фил арз. Эмне биз имандууларды, жакшы амал кылгандарды, амалы салих кылгандарды кел муфсидина фил арз, жер бетиндеги бузукулар сыяктуу кылып коймокпузбу? Эч качан андай болбойт. Ам нажалул муттакина кел фуджар. Же биз муттахи инсандарды, Алладан корккон инсандарды фажирлар сыяктуу, фасыктар сыяктуу кылып коебузбу дейт. Жок, андай болушу мүмкүн эмес. Фажир, фасык, алардын бара турган орду жаханнам, дозок, Алла баары сактасын. Ал эми имандуу мусулмандардын, жакшы адамдардын, амалы салих кылгандардын, муттахи инсандардын бара турган жери бейиш, жана Алланын азырлыгы. Ошонун үчүн экөөбү эч качан бирдей болбойт. Булар аят айткан максаты, кафырлар айтат эле, эгерде ахирет чын эле бар болуп калса силер айткандай, анда биз эмне кылабыз? Акча, тыйын, бирдеке берип кутулуп кетебиз, силер сыяктуу биз дагы бейишти жыргайбыз дейт эле. Түшүнүп атасыңарбы? Биз дагы Кудайдын азыгын таап алып бейишти жыргайбыз деген алардын түшүнүгү бар эле. Ошол түшүнүгүнү, оюну Алла Таала четке кагып айтып атат. Эч качан андай болбойт. Дүйнөдө иман келтирген адам ахиретке баары бирдей болуп калбайт. Бунун ахвалы башка, бунун ахвалы башка. Мына ушуну Алла Таала ачык айтып атат. Ам нажалул лазина аману ва амилус салихати кал муфсидина фил ард. Ам нажалул муттакина кал фуджар.